23 апрелде мыназы митинг болот деп атпайбызбы? Бийликке негизи көп сыноо келип турат эмеспи? Бийликтин өзүнүн табияты ошондой да, туурабы? Дайыма сыноолор менен дайыма сыноолор менен күрөшүү, туурабы? Анан 23-үндө боло турган процесс, мен ойлойм, бул баягы катардагы эле сыноо эмес, бул сыноо бийлик үчүн деп ойлойм, баардыгы үчүн. Ошо президенттен бери баарына сыноо деп ойлойм да, соттон баштап президентке чейин чоң сыноо. Текебаевдин камалышы көз көрүнө коомчулук алдында туура айтып атасыз. Бул чоң сыноо, ушул мындай катардагы сыноо эмес деп атканым, бул сыноо ошо бир тагдыр чечүүчү, бир бурулуш жасай турган, бир жолду, мындан аркы кете турган жолду аныктай турган момент деп ойлойм да. Ар бир бийликте негизи ушундай катардагы сыноолорду эсептебегенде бир ченелүү, бир ушундай бир чоң сыноолор болот да. Балким кээ бир адам буга көп көңүл бурбай аткандыр. Мен ойлойт элем, бул чоң сыноо да. Бул бир экзамен бийлик үчүн. Эмне үчүн мен президентти да айтып атам? Анткени кээ бир адам айтышы мүмкүн, сот боло турган болсо президенттин кандай тиешеси бар депчи. Мен андай деп эсептебейт элем. Анткени президент сен андай чечим чыгар, сен мындай чечим чыгар деп айтпайт. Акысы жок. Бирок президент, азыр сиз туура айттыңыз, элдин оюн биз билип эле атпайбызбы деп атпайбызбы, туурабы? Маанайын туура. Конституцияда жазылган негизи ошо биримдикти көрсөтө турган, тастыктай турган, олицетворяет деп коет да, орусча жазылган. Бийлик менен элдин ошо биримдигин тастыктай турган, көрсөтө ала турган, көрсөтүш керек боло турган бир эле адам бар, бул президент. Башка эч кимде мындай функция жок да, бир эле президентте. Анан элдин оюн көрүп атып, сиз айткандай маанайды көрүп атып, мен ойлойм, президент биринчиден ошо конституция жазылгандай, ошо функциясы бар, чоң ушундай мандаты бар президентте биринчиден. Экинчиден, соттордун кадр саясатын эң аныктай турган адам ушул президент. Ооба, жогорку кеңеште эле катышат ага, ооба, жанагы совет по отбору судей, бирок ключевой ошо ролду ойной турган бул президент да. Анан сен ант, сен мындай чечим чыгар дебесе да, жалпы мындай көп эле билдирүүлөрдү кылып атпайбы президентчи, и мыйзамдарды баары сакташ керек. Милдеттүү деген бир сигнал болуш керек да, туурабы? Андан дагы өтө маанилүүсү Кыргызстандын эгемендик жылдарынан берки Текебаевдин фигурасы өтө феноменалдуу да. Себеби демократиялык принципти түптөйбүз деп аткан президент, парламенттик бийликти түптөйбүз деп аткан президент ошо парламенттеги дайыма бир погоданы өзгөртүп турган адамды абакка отургузуп койгону канчалык деңгээлдеги аброй алып келет. Канткенде биз демократия институтун калыптандырабыз, андай адамдар жабырлап отурса жалган жерден. Туура, ошон үчүн мен айтып атам да, бир жол аныктай турган сыноо деп атканым ошондо да. Анткени мындан ары ушу 23-үнөн кийин биз чындык тарапта болобузбу? Биз чындыкты колдойбузбу же чындыкты коргойбузбу деген маселе турат деп ойлойм да. Же баягыдай эле ошо күчтүүлөр менен күрөшүп, күчтүүлөр менен ким күрөшөт? Негизи алсыздар эле күрөшөт да. Ошол жол менен кетебизби? Анткени буга чейин Атамбаев ошону кылып келди да. Же болбосо тескерисинче күчтүүлөр менен эсептеш керек, күчтүүлөр менен чогуу бирге мамлекетти түзүш керек деген ой болобу? Ошо ситуациянын, ошо бир келишпестиктердин, адам ортосундагы, саясат ортосундагы келишпестиктерден президент жогору болобу? Ошонун баарынан өйдө болуш керек да, негизичи президент. Ошондой болуш керекпи же кандай? Анткени баары бир, мисалы үчүн, жакшы чечим чыкса дагы, жаман чечим чыкса дагы, эл баары бир эле бул президенттин ою деп айтат. Баары бир Кыргызстанда. Президенттен мен негизи бул кишиден чисто баягы кеңешчилер көп да негизичи, бирок адам катары өзү менен өзү кеңешип, ошо бир
өзүнүн абийирин жогору коюп, өзүнүн бир адамдык сапаттары менен бир жакшы мамиле кылса деген үмүттө элем да ушул ситуацияга. Анткени баары бир мен дагы кайталайм, сотторго түздөн түз указание бербесе да жалпы сотторго силер милдеттүүсүңөр деген сигнал болуш керек деп ойлойм. Аны ачык айтабы, аны башкача айтабы, бирок мыйзам менен чечим чыгаргыла деген баардык Текебаевдин эле иши менен эмес, жалпы ушундай сигнал болуш керек. Эгерде силер мыйзам менен чечим чыгарбаган болсоңор, анда таарынбагыла деген сигнал болуш керек деп мен ишенем да. Жадан Соломон Шариповичтин эл арасындагы азыр эң чоң упай топтогону кайсы болду? Маселен, ошол Атамбаевдин салган жолуна кетпей, аң сезимдүү кадамга барганы бул кишиге абдан обого эбегейсиз чоң упай топтоп берди да. Анан эми ошондой кадамдын бири Текебаев менен Жотоновдун чыгышына бир кандай десем, саясий эркин көргөсү гана калды окшойт. Туура, ошо абдан туура айтып атасыз да. Мурунку бийликтен эмне менен айырмаландым? Ушул көзгө өтө көрүнүктүү мындай резонанс жарата турган ушул жолдон так кайтканы болду да. Туурабы? Анткени коррупция менен күрөшөм деп, анан адилеттүүлүктүн жолун жолдойм деп, анан Атамбаевден алыстаганы, ушуну менен азыр сиз айткандай упай ошону менен топтолду. Азыр кескин өзгөртү да. Кескин, анткени биз экономикалык маселени азыр көргөн жокпуз, туурабы? Дагы бир башка маселелерди көрө алган жокпуз. Азыр жаңы гана бир кадамдар ташталып атат, туурабы? Анын жыйынтыгын көрө элекпиз. Бирок тез аранын ичинде, тез убакта ошол бир Атамбаевден айырмаланып, бир үмүттү жарата турган ушул маселе болду да. Мен ойлойм, ошол жол менен эгерде ошол жолдон кайтпай кете турган болсо, эгер анда баарыбыз эле үмүтүбүз аткарылат болуш керек.